Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Бул менин өзүмдүн мына чыныгы тоодо өскөн нукура таза ушундай кыямдарды жасайм. Чоңулайдан терип алып келебиз. Чычырканактын вареньясы бул көбүнчө ашказан ооруган иче карындарга аябай пайдалуу. Ошондуктан мен дайыма ушундай бөр карагаттан, чын карагаттан, чычырканактан ушундай кыямдарды кылып элдерге берем. Кардарларым бар, дайыма алып кетип турат. Ошону менен бирге эле дайыма мындай тоо чөптөр менен чай берем. Бознач, көкөмерен, гейгот жайындасы барып терип алып, кургатып, мындай кылып курук идиштерге салып алып, кардарларга чайларды берем. Бунун пайдадагы жагы аябай жакшы. Мына көкөмерен менен бознач канды суйлтат, давленияны түшүрөт. Жакшы жактары өтө көп. Алып кетсеңиздер болот. Эгер кимде керек болсо, ушундай кыямдар менде дайыма болот. Эч нерсе кошулган эмес. Холодильниксиз деле тура берет, эч нерсе болбойт. Ошону менен бирге мындай куруктарды дагы эзем. Алайдан алып келебиз, эчтеке кошулбайт. Дайыма келип алып кете турган мындан да кардалар көп. Анан идиштер дайыма мындай жаңгактан чабылган идиштерде турат. Мен дайыма ушуларга салып коюп коем. Айныбайт. Ошон үчүн сиздерге кимдерге керек болсо келип ушул кыямдардан алып кетсеңиздер болот. Мунун бөр карагаттагы аябай жакшы. Бөр карагат көбүнчө давленияга, чын карагатты эми тоодо өсөт, жей берсеңиздер болот. Ден соолукка бул кыямдардын ден соолукка пайдасы аябай эле жакшы. Айрыкча мына чычырканактын данеги менен жасаймын. Ушул аябай жакшы экен. Көбүнчө баягы ашказан ооруп, тамактары сиңбей калганда ушундан эртең менен кечиндеси тамактын алдында же болбосо ач карын ичип койсо, ашказаным жакшы болуп калды деп келгендер аябай эле көп. Мунун ден соолукка пайда жагы аябай көп. Муну баягы билбегендер же болбосо туура эмес кабыл алгандарга интернеттен кирип көрсө болот да. Бул чычырканактын кандай дарылыгы бар, кайсыл ооруга жакшы, мунун немеси аябай жакшы. Башкасын мындай да кылып коемун. Жемде кылып эле данеги жок сурагандар бар, аны дагы өзүнчө данеги жок кылып жасаймын. Дайыма болот, ушу күзүндөсү тердирип алып келип, немелерге салып алып берип турам. Эгер кимде керек болсо, келип алып кетсеңиздер болот. Пайдалык жагы жакшы. Чай чөптөр өзү эми элдер деле билсе керек, мунун деле дарылык касиеттери аябай көп. Буга сурагандар дагы көп. Муну дагы билип териш керек. Баягындай билбей калсаң, башка чөптөр аралашып кетсе дагы жаман. Курут болсо, эми элдин баардыгы эле куруттарды билет. Бул деле жакшы. Алайдан алып келем. Кайнатылган курут, ирибейт, эчтеке болбойт. Алып кетсеңиздер болот, үйлөргө дагы беребиз. Ушундай кыямдар же болбосо эзилген курут бир удасы күтүп калсаңыздар, айтсаңыздар, менин телефон номерим 0553 63 0508. Кошумчамдагы майлама жупка дагы кылып берем. Заказ кылсаңыздар, борсок заказ кылсаңыздар болот, каттама заказ кылсаңыздар болот. Курут да постоянный болот. Заказ берип койсоңуздар, эзип берип турамын. Анан дагы мындай курут куйганга, жарма куйганга арчадан идиштер бар. Алайдан арчадан чабылып келген аябай жакшы, ичкенге жыттанбайт, жакшы. Канча жылдар бою тура берет. Ушул идиштер дагы сатылат. Мындай варенье салса болот, май, чөөгө,
салып койсо болот, курут ичсе болот, аталай ичсе болот. Кыргыздын бардык тамактарын ичсе боло берет, төгүлбөйт. Мындай ушулар сатылат. Кимде керек болсо келсеңиздер болот. Ар кандай түрлөрү бар. Бирок арчадан, бардыгы арчадан мына.